Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы, студияда Акчулпун Койчиева, дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. АКШдагы президенттик шайлоодогу добуштар саналууда. Азырынча ким жеңгенин айтууга эрте. Трамп дагы, Байден дагы жеңебиз деп турушат. Шайлоо боюнча соңку маалыматтарды көрөбүз. Австриянын полициясы Венада дүйшөмбү күнү болгон ок атууну жалгыз куралчан адам жасады деп болжоодо. Ошентсе дагы куралчан адамдын шериктерин издешүүдө. Музыканын айыктыруучу касиети. Афганистанда жаш гитарист кыздар эл аралык музыканттарды шыктандырууда. Америкадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча тыянак чыгаруу али эрте болууда. Дональд Трамп дагы, Джо Байден дагы жеңишке жетебиз деген ишенимдерин билдирип жатат. Учурда бир нече чечүүчү добушка ээ болгон штаттар жарыштын чордону болууда. Буга чейинки жыйынтыктарды көрөлү. Шайлоо коллегиялары биз мурда белгилегендей, шайлоочулар добушту түздөн-түз талапкерге эмес, шайлоо коллегияларына беришет. Партиялардын ар бир штатта шайлоо өкүлдөрү бар. 50 штат ичинен 41 штат боюнча жыйынтыктар чыкты. Ага ылайык демократтар 224 добуш, республикачылар 213 добуш алган. Кайсы тарап 270тен ашкан добуш алса, жеңүүчү болот. Конгресс үчүн берилген добуштары дагы көрөлү. Конгресс мыйзамдарды жазып кабыл алуучу 2 палатадан турат. Булар Сенат жана эл өкүлдөр жыйыны. Сенатта республикачылар алдыда келатат. Алар азыркы Сенатта дагы үстөмдүк кылып келди. Демократтар бул жолу Сенатта көбүрөөк орун алабыз деп үмүттөнгөн, бирок алар бир гана орун менен алдыда турушат. Жеңиш үчүн партия 51 орунду алышы керек. Учурда төмөнкү палатада эл өкүлдөр жыйынында демократтар көзөмөлүн сактап калчудан. Алар 180 орунду жеңсе, республикачылар 171 орун алышты. Толук үстөмдүк үчүн 218 орунду жеңиш керек. Шайлоонун жалпы жүрүшү тууралуу кезектеги баяндаманы көрөлү. Учурда ким жеңүүчү экени так билине элек. Американын жолу азырынча белгисиз болуп турат. Джо Байден менен Дональд Трамп экөө тең шайлоодо жеңишке жакындап жатканын айтууда. Алган добуштарыбызга канааттанып турабыз. Биз бул шайлоодо жеңишке жетишибизге аз калды. Биз шайлоодо утабыз. Менин билишимче биз азыр эле утушту камсыз кылдык. Бирок алардын бири жеңдим десе эле жеңишке жетиптир деген туура эмес. Учурда сабырдуулук жана тең салмактуулук жетиштүү деңгээлде эмес. Көптөгөн штаттар эрте добуш бергенине карабай, жыйынтыктар адаттагыдан кечирээк жарыяланат. Шайлоочулар тарыхта болуп көрбөгөндөй активдүүлүгүн көрсөттү. 100 миллиондон ашуун жаран эрте добуш берди. Айрым штаттарда почта аркылуу добуш берилгендиктен, аларды санап чыгууга көп убакыт кетет. Демек, бул эки тарап тең шайлоону адилетсиз жеңип алууга аракет кылып жатабы же жокпу деген суроолор жана дооматтар айтылышы мүмкүн. Биздин максат бул өлкөнүн бүтүндүгүн камсыздоо. Маанилүү учур болуп жатат. Өлкөбүз үчүн олуттуу көз боёмочулук. Биз мыйзамдын туура аткарылышын каалайбыз. Ошондо биз жогорку сотко кайрылып, баардык добуш берүүлөрдү токтотууну каалайбыз. Биз алардын таңкы саат 4-тө бюллетендерди таап, өз тизмесине кошушун каалабайбыз. Америкадагы шайлоонун бул баскычында мындай билдирүүлөр болуп көргөн эмес жана анын таасири белгисиз болуп жатат. Байден аны дароо америкалык жарандарды демократиялык укуктарынан ажыраткан, ачууну келтирүүчү аракет деп атады. Бирок негизги штаттарда добуш берүүнүн жыйынтыгы дагы деле белгисиз. Жүздөгөн юристтер ар бир партия үчүн күрөшүп жаткан чакта, ошол штаттар учурда интенсивдүү юридикалык кысымга кабылышы ыктымал. Бул Америкада кимдир бирөө каалаган жагдай эмес. Келерки бир нече аптада өлкөнүн демократиялык негиздери өзгөрчүдөй. Буга эл кабатыр, келечек болсо бүдөмүк. АКШда добуштар саналууда. Трамп же Байден. Ушул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com /кыргыз.
Дүйшөмбү күнү Венанын борборунда болгон террордук чабуулда куралчан адам 4 кишини атып өлтүргөндөн кийин Австрияда 3 күндүк улуттук аза күтүүнүн экинчи күнү уланууда. Австриянын полициясы кол салуудан кийин бир нече рейдтерди жүргүзүп, 14 адамды камакка алды. Марк Лобел баяндайт. Венанын түнкү жашоосун күтүүсүздөн токтотуп койгон зомбулук. Чабуулчу 20 жаштагы исламчыл террорист Куштин Фейзулай Сириядагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлерине кошулууга аракет кылгандыгы үчүн түрмөгө камалган. Ал экстремисттик көз караштарынан арылгандыгы тууралуу Австрия бийлиги ишендире алган соң былтыр мөөнөтүнөн мурун бошотулган. Анын австриялык жарандыгынан сырткары Түндүк Македониянын да жарандыгы бар экен. Бул жергиликтүү пенсионер аябай өкүнүчтүү окуя болгонун айтып, айылдын баардыгы уят болгонун айтат. Австрия полициясы 14 кишини колго түшүрдү. Цюрих шаарынын жанында кол салган киши менен байланышы бар деп шектелип, дагы 2 адам кармалды. Курман болгон 4 киши эскерилип жатат. Бир улгайган киши, 40 жаштагы аял, ошол жерде өтүп бараткан жаш жигит жана официант кызматкери каза болду. Дагы 22 адам жаракат алды. Дагы көптөрдүн өмүрү сакталып калды. Чабуулду эр жүрөктүк менен токтоткон куткаруучулардын арасында күрөш чебери, теги түркиялык мусулман жигит болгон. Биз терроризмге каршыбыз. Биз мындай зомбулукка барган кишилер эмеспиз. Эгер мындай кол салууга дагы кабылган болсом, ойлонбой туруп токтотууга аракет кылам. Тилекке каршы Европа боюнча мындай террордук чабуулдар көп орун алып келген. Ал эми австриялыктар буга көнүүгө аргасыз болгон дагы бир улут болуп калды окшойт. BBC Кыргыз кызматынын программасын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Эртеңден баштап Англияда кайрадан 1 айлык карантин киргизилет. Чектөөлөр экономика менен социалдык абалга оор таасир тийгизгендиктен улам саясатчылар карантин боюнча добуш берип жатышат. Ресторандар, машыгуу жайлары жана дүкөндөрдүн көпчүлүгү жабылат. Англиянын саламаттык тармагынын жетекчиси вирустун жайылышын токтотуу үчүн карантинден башка арга жок деп билдирди. Оксфорд университетинин илим поздору ковид вакцинасынын сынагы боюнча жыйынтыктар жылдын соңуна чейин чыгат деген үмүтүн билдиришти. Вакцина сынагынын акыркы чечүүчү бөлүгү жыйынтыкталганда гана анын иштей турганы анык болот. Эгер ал жакшы деп табылса, жаңы жылга чейин массалык эмдөө башталат деп айтууга али эрте, дейт окумуштуулар. Америка Кошмо Штаттары климаттын өзгөрүшүн ооздуктоо боюнча Париж келишиминен чыгып кеткен биринчи өлкө болду. Бул тууралуу чечимди президент Трамп 2017-жылы жарыялаган. Бирок эрежелерге байланыштуу Америка келишимден бүгүн гана расмий чыгып жатат. Париж макулдашуусун 189 мамлекет кабыл алган. Президенттикке талапкер Джо Байден шайлоодо кайра жеңип чыксам, ага кайрадан киребиз деп билдирди. Эфиопиянын өкмөтү түндүктөгү Тигрей аймагында аскердик операция башталгандыгын айтууда. Премьер-министр бул жакта чокол кырдаал жарыялады. Абий Ахмед жергиликтүү бийликти өкмөттүк күчтөргө кол салган деп айыптап, көп адам курман болгондугун айтты. Пандемиянын айынан добуш берүүлөр расмий түрдө кийинкиге жылдырылганга карабай, Тигрейде жергиликтүү шайлоолор болуп өткөн соң абал курчуп кеткен. Никарагуа менен Гондураста бир топ кыйроолорго алып келген Эта бороону бир аз басаңдап, экинчи категориядагы бороон деп айтылды. Никарагуада 30 миңдей адамды коопсуз жерге көчүрүшкөн. Бул жакта жер көчкүдө 2 киши набыт болду, дейт жергиликтүү маалымат каражаттары. Гондураста дагы бороондун айынан жер көчкүлөр болду. Афган кыздарынын келечеги бүдөмүк болуп келет. Көбү жаш чагынан кыйынчылыктарды көрүп калган. Бирок кыздардан турган бир топ музыканын кубаты менен адамдарды шыктандырууда. Мурда көчөлөрдө буюм тайымдары сатып жүргөн жаш кыздар Eurythmics аттуу британиялык дуэттен ырын жаздырышты. Кабулдук кыздардын тобу эл аралык таанымал жылдыздар менен кызматташууда. Журналист Кавун Камуш кыздар 2016-жылы гитара үйрөнө баштаган учурдан баштап аларга байкоо салып келет. Таттуу кыялдар ушул нерседен жаралат деген өткөн кылымдын 80-жылдарындагы популярдуу болгон былыр саптары
учурда ууган кыздарын шыктандырууда. Кыздар The Miraculous Love Kids аттуу топтун мүчөсү. Алар жакында гана Age Against the Machine, Go-Go's and жана Foo Fighters сыяктуу белгилүү музыканттар менен бул ырды жаздырышты. Музыка алардын азабын, чыдамкайлыгын чагылдырат. Бирок бул жерге келүү баары үчүн оңой болгон жок. Мен Мурсалды биринчи жолу 4 жыл мурун кезиктиргем. Ошондо ал жаңы гитара ойногонду үйрөнө баштаган. 2012 жылы анын эки эжеси жанкештинин жардыруусунан каза тапкан. Алардын өлүмү бул америкалык музыканттын Ооганстанга келишине себепкер болгон. Ал кыздар үчүн гитара ээримин ачканда Мурсал анын биринчи окуучусу болгон. Максат кыздарды гитарага ойноого, ырдоого үйрөтүү жана музыканын кубатын колдонуп, адамдарды бири-бирине жардам берүүгө үндөө болгон. Ооганстандагы оор абалга карабастан кыздар көп нерсени үйрөнүштү. Учурда Мурсал өзү окутуучуга айланды. Анын азыр чоң максаттары бар. Бир күн келип мен Ооганстанда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөдө белгилүү болом. Miraculous Love Kids тобунун кыздары жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктар болгондуктан гитаранын ар бир кылын чертүү алар үчүн дары болорун айтат. Кыздардын окуясы алар менен чогуу ыр жаздырган башка да музыканттарды шыктандырууда. Бул кыздар менен иштешүү менин ар дайымкы миссиям. Жашоомдогу максатым музыканы чындыкты жана адилеттүүлүктү орнотуучу курал катары колдонууну улантуу. Ошондой эле алар музыканы кабыл алууда жана жашоосун өзгөртүүдө музыканы колдонуп, мени кантип шыктандырарын көрүү. Мурсал жана анын достору өзүнү жана гитарасы менен келечекте дүйнөдөгү азап чеккен башка да кыздардын үнүн жеткиребиз деп үмүт артат. Эми спортто көрөлү. Кечеки беттештерде Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү Бавария Мюнхен, ошондой эле Ливерпуль, Манчестер Сити жана Реал Мадрид командалары жеңишке жетти. Бавария Мюнхен 6-2 эсебинде Red Bull командасын утуп, 100%га өз көрсөткүчүн чыңдады. Ливерпулдагы Диого Жозенин 3 голу менен 5-0 эсебинде Атланта командасын ишеничтүү жеңди. Манчестер Сити Олимпиакос командасын 3-0 менен утту. Реал Мадрид Чемпиондор лигасында 3-2 менен Интер Миланды утуп, сезондогу биринчи жеңишин майрамдады. Бүгүн түнкү тайпалык баскычтарда 8 беттеш өтөт. Барселона менен Киевдин Динамо командасы ойнойт. Тайпанын сап башындагы Челси дагы бүгүн Рен командасы менен беттешет. Рен азырынча жеңишке жете элек. Манчестер Юнайтед болсо Туркияда Истанбул Башак Шехир командасы менен күч сынашат. Жаңылыктардын соңунда Америкадагы президенттик шайлоодогу негизги көрүнүштөргө токтололу. Бул шайлоо тарыхта шайлоочулар эң көп санда катышкан шайлоолордун бири катары калууда. Буга чейин белгилүү болгондой 100 миллионго жакын адам эртелей эле почта аркылуу добуш беришкен. Шайлоо системасы абдан татаал болгондуктан азырынча добуштар чыга элек, андыктан дагы болсо добуштарды саноо жүрүп жатат. Талапкерлер Джо Байден жана Дональд Трамп экөө тең жеңишке аз гана калдык деп айтышууда. Бирок албетте соңку жыйынтык саналып бүткөндө гана жалпыга белгилүү болот. Элдин маанайы абдан кубанычтуу, өзүңүздөр көргөндөй. Бул жолу шайлоого эл өтө активдүү катышты. Ошентип шайлоо жыйынтыгын дагы күтө турабыз. Программа ушуну менен соңуна чыкты. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.